Президент Садыр Жапаров 12 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине катышуучу мамлекет башчыларынын саммитинин алкагында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Режеп Тайып Эрдоган Садыр Жапаровду жылуу тосуп алып, Түркия менен Кыргызстандын стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешинин үстүздөгү жылдын июнь айында өткөн жыйыны эки тараптуу мамилелерди чыңдоого кошумча дем бергенин белгиледи. Режеп Тайып Эрдоган өз ара сооданын көлөмүн $1 миллиард жеткирүүгө үмүт артарын билдирди. Ал быйылкы жылы эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орногонуна 30 жыл толуп жатканын эске салып, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактарда эки тараптуу өз ара пайдалуу кызматташууну бекемдөөгө ишеним билдирди. Садыр Жапаров буга чейин жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга, анын ичинде Кыргыз-Түрк инвестициялык фондун түзүүгө өзгөчө көңүл бурду. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун 11-12 ноябрь күндөрү Түркиянын Стамбул шаарына болгон жумушчу сапары аяктады. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан, Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов жана Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров иш сапарын аяктаган соң бүгүн 13 ноябрь күнү эртең менен Бишкекке кайтып келди. Боордош мамлекеттердин бүгүнкү саммитине катышып жаткан башчылар менен көрүшүп жатканыма чексиз кубанычтамын. Учурдан пайдаланып, сөзүмдүн башында урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёевди Өзбекстан Республикасынын президенти болуп, кайрадан шайланышы менен чын дилимден дагы бир жолу куттуктаймын. Жалпы боордош өзбек элинин мындан ары өнүгүүсүнө албан ийгиликтерди каалаймын. Европа менен Азияны бириктирип, 9 жолдун тоомунда жайгашкан Байыркы Стамбулда түрк мамлекеттеринин башчылары менен кезектеги саммитте жүз көрүшүп, жолугушуп турганыма өтө кубанычтамын. Бизди жогорку деңгээлде күтүп алган меймандос түрк элинин улуттук лидери, Түркия Республикасынын президенти урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзага өзгөчө ыраазычылыгымды жолдойм. Уюмубузда төрагалыкты алган түрк тарабына зор ийгиликтерди жана үзүрлүү ишмердүүлүктү каалаймын. Түрк бир туугандарыбыздын түрк кеңешинин төрагасы гана эмес, түрк кызматташуусу боюнча бардык уюмдардын кыймылдаткыч күчү катары олуттуу демилгелерди ишке ашырышына жана маанилүү иш-чараларды өткөрөрүнө ишенебиз. Ошону менен бирге урматтуу Ильхам Кейдарович Алиев мырзаны Азербайжан Республикасынын түрк кеңешиндеги төрагалыгын ийгиликтүү аякташы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Азербайжан төрагалыгы маалында ишин мыкты жүргүзүп, биздин мамлекеттер үчүн зарыл болгон демилгелерди жүзөгө ашырды. Ошонун негизинде бүгүн сыйлыкка ээ болдуңуз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Түрк дүйнөсүнүн ажырагыс бөлүгү болгон боордош Түркмөнстандын түрк кеңешине байкоочу мамлекет болуп киришине байланыштуу түрк дүйнөсүнүн биримдигине, ынтымагына өз салымын кошуп келаткан Түркмөнстандын президенти урматтуу Курбангулы Мяликулуевич Бердимухамедовдун чечимин кубаттайбыз. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин мамлекет башчыларынын 8-чи саммити түрк мамлекеттеринин эгемендүүлүгүнүн көз каранды эместигинин 30 жылдыгы белгиленип жаткан тарыхый жылда өткөрүлгөнү зор мааниге ээ экенин белгилейм. Урматтуу мамлекет башчылары, мен түрк кеңешинин ишмердүүлүгүн позитивдүү маанайда белгилейм. Анын дүйнөлүк коомчулукта активдүү таанылганын, түрк интеграциясынын эң башкы жана абройлуу платформасына айлангандыгын баса белгилеп кетким келет. Бүгүнкү күндө Түркпа, Түрксой, түрк маданияты, мурасы, фонду жана Түрк академиясы натыйжалуу иштеп жатат десек, жаңылышпайбыз. Ошондуктан Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин аталышын түрк мамлекеттер уюму деп өзгөртүлүшүн толук колдойт. Бул чечим уюмубуздун мындан аркы өнүгүүсүнө, анын эл аралык аренада өз позициясын бекемдөөгө оң таасирин тийгизип,
ишмердүүлүк чөйрөсүнүн кеңейишине түрткү берет деген ойдомун. Ушуга байланыштуу Кыргыз тарабы Казакстандын туңгуч президенти урматтуу Нурсултан Абишевич Назарбаевдин демилгеси менен даярдалган Түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 стратегиялык документин толугу менен колдойт. Ошондой эле аталган документ Түрк дүйнөсүнүн келечектеги артыкчылыктуу багыттарын көрсөтөт жана жол картасы катары негиздүү ролду ойнойт деп эсептейбиз. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин уюму саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык, социалдык гуманитардык маселелерди талкуулоо менен бирге өз ара карым катнашыбызды жана байланыштарыбызды көп тараптуу мамилелерибизди өркүндөтүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып, эл аралык аренада мыкты платформа болуп берет деп ишенебиз. Азыркы экономикалык каатчылыктан бири-бирибизге жөлөк болуп, бири-бирибизге колдоо көрсөтүү аркылуу гана чыгып кетерибизге ишеничибиз чоң. Түрк кеңешинин демилгеси менен түзүлүп, бүгүн биздин колдоого алына турган Түрк инвестициялык фонду өз ара экономикалык мамилелерибиздин реалдуу инструментине айланып, эки тараптуу жана көп тараптуу долбоорлорду ишке ашыруунун механизми катары чоң ролду ойнойт. Биздин мамлекетте түрк уюмдарынын жоктугун эске алып, бул финансылык институтту Түрк инвестициялык фондун Бишкек шаарында жайгаштырууну ылайык көрөбүз. Фондду Кыргызстандын борборунда жайгаштыруунун финансылык гана эмес, саясий да мааниси бар. Себеби Кыргызстан Түрк кеңешинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал эми биздин кеңешибиздин негизги документтеринде тең укуктуулукту сактоого жана урматтоого чоң маани берилген. Андыктан Түрк инвестициялык фондун Кыргызстанга жайгаштыруу Түрк кеңешинин миссиясына толугу менен жооп берет. Урматтуу мамлекет башчылары, сиздерден Кыргызстандын бул багыттагы позициясын колдоп коюңуздарды өтүнөм. Урматтуу мамлекет башчылары, боордош түрк тарабы эл аралык аренада кызуу талкууларды жаратып жаткан жашыл технологиялар жана акылдуу шаар санарыптык доордо темасын күн тартибине киргизгенин толук колдойбуз. Себеби бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселелердин бири болуп турган климаттын өзгөрүшүнүн шартында жана пандемиядан кийин экономиканы толук калыбына келтирүү үчүн жашыл технологияларды жана санариптештирүү ыкмаларын толук колдонуубуз зарыл. Кыргызстан үчүн жашыл өнүгүүнүн эң маанилүү тиреги гидроэнергетиканын потенциалын толук ишке киргизүү деп эсептейбиз. Кыргызстан кичи жана орто кестерди куруу боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашырууну көздөп жатат. Ушуга байланыштуу Кыргыз тарабы энергетикага түз инвестиция тартуу, гидроэлектростанцияларды куруу жана кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүү жаатында кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө кызыктар. Кыргыз тарабы бул багытта бардык кызыктар өлкөлөрдүн катышуусун талкуулоого даяр. Мен бул маселени Глазго шаарында болуп өткөн климаттын өзгөрүүсү боюнча дүйнө лидерлеринин саммитинде да баса белгиледим. Ошондой эле климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине ыңгайлашуу Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниге, аны чечүү, өлкөнүн потенциалын пайдалануу жана региондук кызматташтык толук ишке ашыруу аркылуу гана мүмкүн. Мен Бириккен Улуттар Ассамблеясынын 76 сессиясында тоолуу мамлекеттердин туруктуу өнүгүүсү жана климаттык шарттын өзгөрүүгө тийгизген таасири тууралуу Кыргызстандын позициясын жана демилгелерин жарыяладым. Кыргыз тарабынын демилгелери боордош түрк мамлекеттери тарабынан колдоого алынаарына терең ишеним артам. Биз күн сайын эмес, саат сайын өзгөрүлүп турган глобализация мезгилин геосаясий кырдаал жаңы багытка тездик менен өзгөрүп жаткан учурду баштан кечирип жатабыз. Дүйнөнү каптаган COVID-19 пандемиясы заманыбыздын эң опурталдуу кубулушу катары дүйнөнүн өнүгүү тенденциясын тең салмактуулукту өзгөртүп, анын кесепети жер шарына орду толгус жоготууларды алып келди. Кыйын кезеңде Кыргызстанга жардам көрсөтүп, бир туугандыкты билдирген Түрк кеңешинин бардык мамлекеттеринин башчыларына өз элимдин атынан терең ыраазычылык билдиремин. Урматтуу коллегалар, азыркы учурда дүйнөлүк геосаясий кырдаалда курчуп турат.
Бул биринчи кезекте Афганистандагы акыркы айлардагы окуялар менен терең байланышта. Бул жагдай Борбордук Азия өлкөлөрүндө тынчсызданууну жаратууда. Албетте биз бардык маселелердин тынчтык жолу менен дипломатиялык диалог аркылуу чечилишин көздөйбүз. Анткени Афганистанда абал курчуй берсе, Борбордук Азия өлкөлөрүнө түздөн түз залакасын тийгизет. Биз үчүн тынчтыктан артык дөөлөт жок. Учурдагы кырдаалды эске алып, Кыргызстан түрк дүйнөсүнө, жалпы эле эл аралык коомчулукка Борбордук Азия тынчтыктын аймагы деген платформаны түзүү идеясын сунуштайт. Борбордук Азия демографиялык өнүгүү боюнча дүйнөдө алдыңкы орунду ээлеген аймак. Ата-бабаларыбыз байыртадан тынчтыкта жана ынтымакта жашоонун принцибин, сабырдуулукту жогору баалап келген. Биз аны жаңы кырдаалда ыйык тутуп, биздин аймакты тынчтыктын, бир туугандыктын, ынтымактуу коңшулардын аймагы катары көргүбүз келет. Борбордук Азиянын элдери эзелтен тынчтыкты сүйүп, жанаша жашоонун принциптерин баалай билген. Урматтуу мамлекет башчылары, ардактуу боордошторум, Кыргызстан түрк дүйнөсүнүн ажырагыс бөлүгү, Кыргызстан түрк дүйнөсүнүн ичара карым-катнашына, бир туугандык байланыштарына мындан ары да активдүү катышат, жана түрк мамлекеттеринин интеграциялык процесстеринин өнүгүшүнө бараандуу салымын кошот. Биздин тарыхыбыз да, тилибиз да бир, ата-бабаларыбыздан кирез калган насаатты ыйык тутуп, мындан ары да биргебиз жана биримдиктебиз. Биздин күчүбүз ынтымакта жана биримдикте. Рахмат. Өзүңүздөр билгендей, Стамбул шаарында азыр түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин 8-чи саммити болуп өттү. 8-чи саммитте бир топ олуттуу чечимдер кабыл алынды. Эң негизгиси болуп, бул түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши түрк мамлекеттердин уюмуна которуу боюнча чечим кабыл алды. Эми бул саммиттен баштап түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму болуп саналат. Бул чоң маанилүү окуя. Дүйнөлүк коомчулукта дагы бир эл аралык уюм пайда болду. Өзүңүздөр билгендей, бул түрк тилдүү кеңеш мамлекеттердин кеңешинин пайда болгондон баштап көп иштер жасалды. Абырою түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин абырою жылдан жылга кеңейип, өсүп, өнүгүп бара жатат. Ага бир эле далил катары айтайын, азыркы 8-чи саммитте түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин генералдык секретары, башкы катчысы Багдат Амреевдин айтуусуна караганда, кайрылуусунда жазуу түрүндө гана 10дон ашык мамлекет байкоочу болгонго өздөрүнүн кайрылуусун жазашты. Ошондой эле бул саммитте түрк дүйнөсүнө көз караш 2040 деген чоң программалык документ кабыл алды. Ал жерде бул түрк мамлекеттеринин уюмунун 2040-ка чейинки кадам-кадам иштөөсү, жумуштары жазыла турган программасы жана көз караштары бардыгы так белгиленди, кадам-кадам белгиленди. Анын сыртында биз үчүн, Кыргызстан үчүн маанилүү болгон бул түрк мамлекеттеринин уюмунун инвестициялык фондун түзүү боюнча чечим кабыл алынды. Биз Кыргыз тарап мурунтан да ал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенбиз. Бул жолда өзүбүздүн оюбузду айттык. Бардык ошол түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешин түзгөн 4 мамлекетте ошол кеңештин ар түрдүү уюмдары бар. Бизде Кыргызстанда гана эч кандай уюм жок эле. Эми Кудай буйруса, мен ойлойм, бул түрк мамлекеттердин уюмунун түзүлүшү менен жана инвестициялык фонд түзүлүшү менен инвестициялык фонддун борбору Бишкекте болот го деген үмүттөбүз. Азыркы күндө эми так чечим кабыл алек, бирок мамлекеттердин көпчүлүгү бизди колдоп атат. Ошондуктан мен ойлойм, жакын арада бизде инвестициялык фонддун борбору бизде ачылат. Анын сыртында эми жаңы уюм пайда болгондон кийин жана өзүм мен сиздерге айтып кеттим, 10дон ашык дүйнөдө мамлекеттер байкоочу болуш үчүн өздөрүнүн кайрылууларын жасашты.
ошол байкоочуларды алуудагы критерийлерди иштелип чыкты. Эми ошолор да каралат. Бул түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна кызыгуу күндөнгү болуп атат. Бул дагы бул уюмдун аброюнун өзүп аткандыгы жөнүндө белги берет. Эми бул биздин Борбордук Азиядагы мамлекеттер, ушу Борбордук Азияда дүйнөлүк азыркы көптөгөн коопсуздук чакыруулар пайда болуп атпайбы? Анын ичинен азыр эң негизги маселе бул Афганистан маселеси. Биз баягы Борбордук Азиядагы мамлекеттер көпчүлүгү Афганистан менен чектеш. Ошондой эле бизде жашаган улуттардын баардыгы Афганистанда дагы жашап атышат. Ал боюнча эми Борбордук Азия мамлекеттери дүйнөлүк коомчулук менен ансыз деле тыгыз иштешип аткан, ушул күндөрү иштешип аткан учур. Анан ал жерде дагы ошо биздин президентибиздин кайрылуусу болду. Бул маселелер боюнча, коопсуздук жана башка маселелер боюнча азыркы заманбап чакыруулар боюнча биргелешип иш алып баруу жөнүндө маселе болду. Буга чейин деле ар түрдүү форматтарды сунуш кылганбыз. Мисалы акыркы гана сунуш Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаров мырза Кавказ 3 өлкөсүнө 5+3 деген формат сунуш кылынган. Ал боюнча дагы ардеде эки тараптуу, көп тараптуу сүйлөшүүлөрдө сөз болду. Ошондой эле өзүңүздөр билгендей, бул Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин 8-чи саммитин ишинин убагында Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоев Жапаров кеңешке эми азыр болсо уюмга, түрк мамлекеттердин уюмуна мүчө болгон дос жана боордош мамлекеттердин башчылары менен эки тараптуу көрүшүүлөрдү жасады. Эгер так атай кетсек, бул Азербайжан Республикасынын президенти Илхом Гейдарович Алиев мырза менен Түркия Республикасынын жетекчиси Режеп Тайып Эрдоган мырза менен Түркменстан Республикасынын башчысы менен эки тараптуу көрүшүүлөр болду. Бул көрүшүүлөрдө эми булардын бардыгы биз үчүн баягы дос, бир тууган мамлекеттер, эки тараптуу жана көп тараптуу эки мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыктар жөнүндө маселелер көтөрүлдү.